Добуштарды саноодо системадагы мүчүлүштүккө токтолгон Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы бул болгону техникалык ката экенин белгиледи. Бул учурда добуш берүүнүн жыйынтыгын бурмалай турган эч бир аракет жасалган эмес. Ката сырткы таблицада болгон, башкача айтканда, айрым партиялардын добуштары тууралуу маалымат туура эмес көрсөтүлгөн. Эки таблица көрсөтүлгөн. Негизги таблицасы ичинде жайгашып, ал жерде шайлоо тилкелеринен келип түшкөн маалыматтар болгон. Сайтка кирип көргөндөргө ыңгайлуу болушу үчүн кыскартылган таблица түзүлгөн. Болгону тышкы таблицадагы формула бир аз туура эмес көрсөтүлүп калган дейт БШКнын мүчөлөрү. Негизги сайтыбызда эч кандай сбой болгон жок. Серверге эч кандай сбой болгон жок. Иштеп атат. Бул кошумча сайт жасалган экен биздин специалисттердин демилгеси менен баягы коомчулукка, жарандарыбызга жеңил болсун, карап эле, ачып эле карагандай болсун деп жасалган экен. Ошол кошумча эле сайтта кичине бир техникалык мүчүлүштүктөр болуп калды да. Ошондон кечекидей кандай десем бир түшүнбөстүктөр, ошонун натыйжасында ишенбөстүктөрдү да жаратып коюп атат. Бирок биз жалпы кыргызстандыктарга чакырып кетем. Шайлоого даярдык дагы катуу жакшы деңгээлде жүрдү. Шайлоо добуш берүү процесси да кече ачык, айкын. Шайлоочулар келип өздөрүнүн добушун беришти. Таза буюрса өттү шайлоо. Веб-сайтта таблицалар менен иштөөдө мындай каталар кетип турат дейт адистер. Бирок кийинчерээк шайлоодон кийин БШКнын сайтына 20 өлкөдөн хакердик чабуулдар болуп, бирок алардын баары жок кылынганын Коопсуздук кеңешинин катчысы Марат Иманкулов билдирди. Анын айтымында сайт жакшы корголгон, андыктан чабуулга жол берилген жок. Иманкулов системадагы мүчүлүштүк менен хакердик чабуулдардын эч кандай байланышы жок экенин белгиледи. Мындан улам шайлоонун жыйынтыгын бурмалоого эч кимге жол берилбей турганын кошумчалады. Серверди көрөлү дедик. Эч ким кийлишкен жокпу, сырттан кирген жокпу деп. Ал болсо жана цехтин ичинде камерада түз каралып турат да, онлайн режимде. Анан ошол жерден барып карап өтүп атсак, ошол жерден Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы айтып калды. Мага специалисттер айтып атат, кибер атака болуп атат депчи. Жана хакерский атака болуп атат дейт. Канча десем, бир нече миң дейт. Анан монитор көрсөтүп атпайбы, кандай эмне таасирин берсем, жок, азыр таасирин берген 13 миллиондогон эмелер бир уруш керек экен дейт. Азыр анын таасирин бере албай атат, турат деди. А жанагы кече болгон сбой боюнча ал жөн эле ошол жерде специалисттин кеткен эмес экен, мындай. Кичине бир катаз экен, ал сразу оңдоп койду. Ал азыркы шайлоонун жыйынтыгына эч таасирин берген жок. Эгерде партиялар же талапкерлер шайлоонун жыйынтыгына күмөн санаса, алар бюллетендерди кол менен саноого катыша алат. Шайлоонун акыркы жыйынтыгы кол менен саноодон кийин гана чыгарылат. Мындай пикирин президент Садыр Жапаров Фейсбуктагы баракчасы аркылуу партиялар менен талапкерлерге кайрылып, добуштарды саноого эч ким тоскоол болбой турганын билдирди. Анткени бул жолу эл чындап эле ошол партияга өзү тандап алган талапкерге добуш бергенин билдирди. Толук санап чыгып, ар бир нааразы болгон партиялар ынанмайынча бюллетендер эч жакка жылбаш керек. Эгер чындап эле жасалма кылган болсо, БШКнын баардык мүчөлөрү жоопко тартылышат. ГЕРТ баштары менен жооп беришет. Бийлик тараптан шайлоо процессине кийлигишпегендей эле БШКнын ишине дагы эч ким кийлигишкен жок. Эгер ким кийлигишкен болсо, БШКнын мүчөлөрү ачык айткыла, адамдан коркпогула, Кудайдан корккула. Талдоочулардын пикиринде албетте БШКнын сайтында кеткен техникалык ката талапкерлердин нааразычылыгын жаратты. Бирок таза, ачык жана калыс шайлоо өткөрүүгө болгон күч аракет жумшалганын эстен чыгарбашыбыз керек деген эксперттер. Эми добуштарды кол менен саноо менен күмөн саноолорго чекит коюлат дешет. Анын үстүнө президент кол менен санакты партия жана талапкерлердин катышуусунда өткөрүүнү эгер чындыгында кемчилик кетирилген болсо, БШК мүчөлөрү жооп бере турганын баса белгиледи дейт талдоочулар. Кол менен эсептегенде мына ар бир партиянын байкоочулары керек болсо талапкерлери барып катышып өз көздөрү менен көрүшсүн. Ошонун жыйынтыгы кандай болот? Андан кийин ошого жараша бир мына президент дагы чечим кабыл алат. Себеби президент ачык айтты, эгерде мыйзам бузуу, тартип бузуу болсо, мен катуу чара колдоном деп атат. Себеби президенттин эрки ага жетет. Буга чейин жергиликтүү кеңештердин Бишкек, Ош шаарындагы, Токмок шаарындагы шайлоолорду жокко чыгарып койгон. Эгерде чын эле ошондой бир кемчиликтер, катачылыктар кетип калса, ошого жараша президент өзүнүн катуу чечимин кабыл алат. Сбой болсо, жанагындай хакерлер кирип атса, техника деген техникада. Анан 140% эч качан шайлоодо болгон эмес. Кыргызстанда соңку жаңы тарыхыбызда эң жогорку процент болгондо тиги 90% ар жак бери жагында 100%ге жетпеген шайлоолор болгон.
адым ресурсту кыйын колдонуп укмуш болгон учурларда баягы эгемендүүлүктүн алгачкы жылдарындачы. Анан эми кандай болушу мүмкүн эмес да, техника деген техника да. Ошондуктан эми кол менен саналсын. Кол менен санап, анан эгерде ошол тийиштүү деңгээлде ката кеткен болсо, кимдер ката кетирсе, ошону сөзсүз түрдө жоопко тартыш керек. А эгерде туура чыгып кала турган болсо, алар дагы моюндаш керек да. Санариптик технологиялар өнүккөн заманда элден эч нерсени жашыруу мүмкүн эмес. Өзгөчө азыр шайлоонун алдын ала жыйынтыктары гана сайтка жайгаштырылат. БШК кол менен саноодон кийин деле негизги маалымат өзгөрүүсүз каларын, балким бир аз ката болушу мүмкүн экенин билдирди. Бирок азыркы кырдаалга карабай мыйзамга ылайык шайлоонун акыркы жыйынтыгы добуштар кол менен саналгандан кийин гана чыгарылат. Нургүл Жумабекова, Бекжан Токтосунов, Ала Тоо 24.